Жугуштуу ооруларды алдын алуу ооруканасында бейтаптар аргасыз коридордо дарыланышууда. Бирок алар бир илдеттен айыкканы менен кайрадан башка оору жуктуруп албаймбы деп күмөн санашат. Себеби өзүнчө жайдын жетишсиздигинен ар кандай жугуштуу оорулар менен келгендер аралаш жатып калышууда. Маселен, Рыскүл Канат кызы 1 жаштагы баласы менен палатадагы орундун жоктугунан оорукананын коридорунда дарыланып жатканына 4 күн болду. Мындай шартты биринчи ирет көргөн айым бир жагынан таң калса, экинчи жагынан баламды кайра оорутуп аламбы деп чоочулайт. Биз бул жака келгенде кишилер аябай көп экен, палатанын баары бош эмес. Анан биз ушул жака туура келип калдык. Анан менден кийин аябай көп кишилер күнү чыккан кишинин ордуна палатага киргизилет. Анан еще кайра эле күндө толот да биякачы. Мен уже таң калдым, биринчи жолу көрдүм мындайдычы. Күнү палаталар зал бошойт да кайра эле ушундай толот. Оорукананын бул бөлүмүндө учурда бөлмөлөргө батпай коридордо 15 адам жаткырылган. Мындай жагдай азыр эле эмес, жыл бою кайталанып келет дейт анда иштеген дарыгерлер. Сезон менен ар кайсы инфекция. Биз быйыл 3 ай болду бул именно герпетический инфекция менен жаткандарды дарылаганыбызга 3 ай болду. Себеби бул как раз ошол инфекциянын сезону болуп эсептелет. Ошондуктан ушул больнойлор бизде жатышат. А так жыл сайын эле ушундай ичөткөктөр башталганда ошондой эле ичөткөктөр жатат. Кышкысын грипптер болгондо грипптер ушинтип жатат. Ал эми эң эле кооптуу жагы коридордогу жугуштуу оору менен жаткан адамдардын бири-бири менен болгон байланыш, сүйлөшүү аркылуу ар кандай ооруну жуктуруп алуу коркунучу жаралат. Бул учурда атайын медициналык жабдык жардамга келет дейт адистер. Бул очиститель воздуха деп коет, биякта болгон микробтордон, чаңдардан и заодно освежает воздух. Обработкага не подлежит, просто фильтрын алмаштырып турабыз. Оорукананын ичине батпай сырткы коридорго чейин бейтаптардын чыгып кетиши акыркы учурда жугуштуу оору менен кайрылган жарандардын саны өсүп жатканынан жана ооруканадагы орундун жетишсиздигинен кабар берет. Маселен, 2000 жылдары жылына эң эле көп дегенде 20 000 адам кайрылса, учурда алардын саны 83 000ге чейин жетти. Бул көрсөткүч менен учурдагы маселени жое албайбыз, ал үчүн бизге дагы бир корпус куруу керек дейт башкы дарыгер. Бизге келген оорулардын бардыгы бөлүнөт. Бизге ар бир бөлүм, мисалы үчүн ошол жанагы корч мүнөздөгү ашказан, ичеги оорулары өзүнчө жатышат. Ошондой эле жана сасык тумоо менен келгендер алар өзүнчө жатышат. Анан жана башка оорулар менен келгендер, жана менингит оорусу менен жана башка бруцеллез алар өзлөрүнчө жатышат да. Булар бири-бири менен контактта болбойт. Эске салсак, республикалык инфекциялык ооруканага күнүнө жок дегенде 200га жакын адам кайрылууда, алардын басымдуу бөлүгү ишеги жана сасык тумоо менен ооруган жаш балдар. Жазгүл Мадинова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.